Бул жерде байыркы шаарлар жана орто кылым цивилизациялары пайда болуп жана жок болуп турушкан. Бул жерде дүйнөлүк демилгелер эритилип, илим менен искусство гүлдөп турган. Бул жака бүтүндөй Евразиядан товарлар жана кайраттуу демилгелер агылып кирген. Бүгүнкү күндө Борбор Евразия өзүндө эмнени туюндурат? Аймактагы өлкөлөрдүн жалпылыгы эмнеде? Жарыктыктын бул бөлүгүндө жашаган калктардын маданий генетикалык коддоруна эмне кирет? Ушунун бардыгы Central Asian Guide көрсөтүүсүндө. Бухарадагы ургулоочу, Костанайлык уста, казактын салттуу жыгач идиштери. Металлды иштетүү искусствосу жакынкы чыгышта Анадолуда пайда болгон. Илимий табылгалар белгилүү байыркы коло дооруна таандык. Аларга бери дегенде эле 60 000 жылдан ашты. Ал эми алгачкы темирди иштетүүнү кифтердин кошунасы Кара деңиздин жээгинде жашаган белгилүү халиптер баштаган. Байыркы заманда аларды темирдин аталары деп атап келишкен. Кийинчерээк металлды ийилөө хеттиктердин хандыгынан сырткары деңиз элдеринин баскынчылык жортуулуна чейин жайылтылган. Убакыттын өтүшү менен темирлер курал-жарактардан тышкары күндөлүк буюмдарда, ал тургай ашкере байлыкта дагы колдонула баштады. Металлдын бетине оюп жана чегип сүрөт тартуу, тагыраагы көркөм ыкмаларды колдонуу өнүктү. Борбор Азияда жогорку чеберчилик менен жасалган көркөм өнөрдүн түрү 5-кылымда Тимурдун жана Тимуридтердин династиясынын тушунда туу чокусуна жеткен. Жибек жолу өлкөлөрүндө Бухарадагы ургулоочу жумуштардын буюмдары белгилүү болгон. Алар түзүлүштөрдүн ийилчектиги, олуттуу өсүмдүк чиймелери жана ургулоонун тереңдиги менен айырмаланган. Assalomu alaykum. Buxoro shahriga. Mana bu Бухарага кош келипсиз. Бул Нодир Диван деген мурдагы медресе. Мында кол өнөрчүлөр иштейт. bizdan shu ustaxonada ishlaymiz. Tandakorlik. Биздин устаканабыз дагы ушул жерде. Анда металлдарды оюу жана чегип жасоо менен алектенебиз. ishlab kelyapmiz. Marhamat ustaxonamizga. Жүрүңүздөр, биздин ишибизди көргөзөйүн. Салам, иштер кандай? Баары жакшыбы? Эмне менен алек болуп жатасың? Жумуш кандай жүрүп жатат? Жакшы, уланта бер анда. Mana bizdin o'g'limiz Jamoljon. Менин балам Жамолжон Косимов. 15 yildan beri Биз 15 жылдан бери чогуу иштейбиз. Мен аны кол өнөрчүлүккө үйрөткөм. Азыр болсо ал өз алдынча иштеп жатат. ishlayapti. Усталардын жанында балдары жана шакирттери дагы иштейт. Алардын алгачкылары бул өнөрдү аркалаганына өтө эле көп болду. Assalomu alaykum. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиз. Кандайсыз? Иштериңиз кандай жүрүп жатат? Жумуштан чарчаган жоксуздарбы? Аз-аздан жүрүп жатат. Жакшы. Мына күндөгүдөй жезди чегүү менен алектенип жатам. Жезди? Ооба, көптөр азыр буга кызыгат. Бул 3 өлчөмдүү иш болуп эсептелет. 3 өлчөмдүү дейсизби? Ооба, ошондой. Азыркы аталыштарга ылайык 3 десек болот. Жакында бүтөм. Дилмуратжон, сен эмне менен алексиң? Мына кезектеги тамакты бүтүп калдым. Түшүнүктүү. Мына ушундай болуш керек. Жакшы, уттуктайм. Ооба, чиймелерди бир аз тартыш керек эле. Түшүнүктүү, ошондой кылайын. Mana mening ustaxonam. Mana hozir ishlaganlarga Бул менин устаканам. Жез чыналарды согуп жасайбыз. Мына ишти ушинтип баштайбыз. Мына бул оюм Ислими Гулзор деп аталат. Ишибизди улантабыз. Бухаранын буюмдарын согуп жана оюп түшүрүү ыкмалары менен жасаганды уста Салим Хамидов үйрөткөн. narsalarni bize o'rgangan bo'lsak, Ал бизди бул кесиптин майда баратына чейин үйрөткөн. Мен болсо эми билгендеримди өзүмдүн окуучуларыма калтырам. Бул эмгегимди көргөзмөгө даярдап жатам. Ko'rgazmaga ishlayapmiz. Rahmat shu so'zimizga. Мага ушул чеберчиликти үйрөткөнү үчүн устатыма терең ыраазычылыгымды билдирем. Ketdilar. Ana bu kishi bizning ustozimiz rahmatli. Бул сүрөттө Бухаранын буюмдарын согуп жана оюп жасоо өзгөчөлүктөрүн, сырларын көптөгөн өзүнүн окуучуларына үйрөтүп кеткен маркум мугалимибиз түшүрүлгөн. Bu kishi 1966-yilda
Бухара шаарында şu hunар 1966 ал Бухарада мектеп ачкан. Мен анда 1969 жылдары билим алгам. Эми болсо менин дагы ар кайсы шаарларда эмгектенген көптөгөн окуучуларым бар. Bunlar öğreniş için güçlüyük. Bana hazır şogirtlarımız bol. İşlep yürübüz. Алгачкы учурларда сабактан кийин Тохир Касымов тигүү галантерия комбинатына ишке орношууга мажбур болгон. Ошол учурда жеке менчик ишкана анчейин кызыктуу эмес болгон. Бирок чыгармачылык өнөр тынчтык бербей, акыры устанын кайталангыс жасаган буюмдары көзгө илинип, ал улуттук жана республикалык конкурстарга Румыния жана Америка Кошмо Штаттарындагы көргөзмөлөргө катышкан. Кийинчерээк өзүнүн ишин ачкан. Ana bu kandakorluk ne öğreniş için? Биринчи кезекте бул кесипти өздөштүрүү үчүн сүрөттү кемчиликсиз тартуу керек. Адам математиканы, геометрияны жана чиймени жакшы билиши шарт. Yaxşı biliş gerek, yaxşı çiziş gerek. O'sha uchun Жаңы үйрөнүп жаткандарга сүрөт тартуунун негиздерин жарым жыл аралыгында, айрым учурда 1 жыл бою үйрөтөбүз. Бул өзгөчөлүк абдан маанилүү. öğreniş için kandakorluğunu alıp birincinden Анткени чиймелердин үлгүлөрү жез плиталардын бетинде чыгып турат. Dalillerge grup oluşturuyor. Bunlarını bizge alan Алгач биз үчүн сүрөттөрдү мугалимибиз Салим тартып, биз болгону оймо чиймелерди оюп түшүрүп турчубуз. bollarga çizip nakışlarına Азыр болсо мен окуучуларым үчүн оймолорду чийип берем. Алар менин эскиздерим менен оюларды түшүрүшөт. bunlarını işlep işlov verişedi. Первый археологический Бухаранын аймагындагы алгачкы археологиялык табылгалар болжолу менен биздин доорго чейинки 4-3 миң жылдыкта башталат. первых ремесленников. И кончая по самым древним, Биринчи жана байыркы кол өнөрчүлөрдүн буюмдарынын көпчүлүгү ал коло кылымда болсо, анда биздин заманга чейинки 2-миң жылдыкка туура келет. Ал жакта алтын, күмүш, жез, коло жана башка баалуу металлдардан табылган буюмдар бар. Башкача айтканда, Бухарада металлды кайра иштетүү жогорку деңгээлде коюлган. поставлена на высокий уровень Бухаре. Бухара, вы знаете, она строилась как столичный город. Бухара өзүңүздөр билгендей борбор шаар сыяктуу болуп салынган. Байыркы учурдан бери эң эле жогорку көрсөткүч бул 10-кылым Саманиттер мамлекетинин борбор шаары, 16-кылым бул Шайбаниттер өлкөсүнүн борбору. Анда бардык кол өнөрчүлөр топтолгон. Алар курал-жарактарды, жезден буюмдарды, айрым көркөм оймо чиймелер менен алектенишкен. Художественным орнаментом. Ben Kursan'dan, bollarıma Менин балдарым дагы Санта-Федеги, Америка Кошмо Штаттарындагы, Казакстандагы, Орусиядагы, Италиядагы жана Франциядагы белгилүү көргөзмөлөргө катышып жатканы мени абдан кубандырат. İtalya'da, Fransa'da katlaşıp örgazmalarda Дээрлик бардык көргөзмөлөрдө жакшы орундарды багындырып келишет. Мен балдарымдын жана окуучуларымдын ийгилигине кубанам жана ушул кесипти тандаганым үчүн бактылуумун. amalardan kurtulmak. Kandakorluk maktabları bol bizge. Masalan, Биздин өлкөдө жезди оюу жана кооздоо боюнча бир катар мектептер бар. Бухаралык, Кокондук, Ферганалык жана Маргиландык. bunlarını farkları bol. Masalan, bu kandakorluğa masalan bu obidalarını Алардын бардыгы бири-биринен айырмаланып турат. Мисалга, Бухара мектебине тарыхый эстеликтердин, жаныбарлардын элесин жана ислиминин оюларын түшүрүү мүнөздүү. gullar bilen bezayımız. Eskizlerini bize birinciden hamasını çizemiz. Алгач биз мындай эскиздерди тартабыз. Андан кийин аны идишке жайгаштырып, атайын кагаздын жардамы менен көчүрмөсүн жасайбыз. Kapirovka'nı koyamız. Kapirovka'dan keyin çizip, ötkazıp, keyin şimdi bok. Сүрөт жезде пайда болгондон кийин негизги ишке өтөбүз. Менин колумда Бухарадагы Чашма Аюб медресесинин элеси, Бухара минарети, бул жерде болсо арк сепили, мындай Хива шаары түшүрүлгөн. Бул Самаркандта Шердор медресеси, мына Бухарадагы Исмаил Саманинин күмбөзү. Bu Bukhora'nın İsmail Samoni makbarası. Ana şularını Биз ушундай сүрөттөрдү тартабыз, аларды кайрадан иштеп чыгабыз. Ошондой эле металлдын бетине түшүрөбүз. saklap çıkaramız. В 7 веке Биздин заманга чейинки 7-кылымда Лидияда биринчи чегилген тыйын пайда болгон. Бухарада болсо 3-кылымда эле бул тыйындарды чегишкен. начинается интересный век Шелкового пути.
Мына бул 6-7 кылым Улуу жибек жолунун эң эле бир кызыктуу кылымы. Мында Кытай маалымат булактары жазганына караганда материалдарды, курал-жарактарды жана башка көптөгөн көркөм буюмдар даярдалып турган. Адамдар өз алдынча болуп калышкан. Алар түрдүү металлдардан жогорку деңгээлдеги буюмдарды даярдашкан. Мына бул оюулар ошондо пайда болгон. Алгачкы жолу алар курал-жарактарды болоттон жана темирден жасап баштаганда пайда болгон. Аны ошол жакта тууралашкан. Кийинчерээк ал үй тиричилигинде колдонуучу идиш-аякка, куралданууга калкандар, кылычтар, бычактар даярдала баштаган. Бул искусствонун өтө байыркы түрү. Бул менин кичүү балам Жасуржон Касимов. Ал ою жана чегүү менен алектенет. Жаш устаз идиш-аяктарды жана жестен, никелден, күмүштөн кооздуктарды жаратууда. Анын колунан жаралган эмгектер Европа музейлеринде сакталат. Металлдарга ою түшүрүүнүн сырларын 14 жашымдан тартып, атамдан үйрөнгөм. Азыр болсо көптөгөн көргөзмөлөргө катышып келем. Жакында эле Тажикстанда болуп, өз эмгектеримди көрсөтүп кайттым. Мына эң мыкты белги бул жерде. Мына бул жерде дагы. Сиздер менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Бул жердеги кол өнөрчүлөрдүн устаканаларында, мурдагы Надир Дивондун медресесинде чет өлкөдөн келген коноктор көп. Алар чеберлердин жасаган буюмдарын көрүп турушат жана өздөрүнө жаккандарын сатып алышат. Жакшы ишлерни карыз кылып, мында ачык асман алдында концерттик программалар өтүп турат. Туристтер бул тарыхый жерди жактырышат. Ушуну менен мен сиздер менен коштошом. Менин жолугушуум бар. Көрүшкөнчө. Казакстан менен Алтайдын аймагында табылган археологиялык табылгалар, көчмөн элге таандык болгон көндүмдөр, жыгач идиштери, эмгектерди жана башка керектүү буюмдарды жасоо байыркы замандан бери эле келатканын көрсөтүп турат. Бактыга жараша элдик акылмандар, устаздар болуп буюмдарды сактап, ата-бабаларыбыздын чеберчилигин ушул күнгө чейин жеткирген. Мына бул аста уну, чөйчөктөрдү даярдоонун биринчи баскычы. Бул 5 бармак тамагына ылайыкталган заманбап идиш. Бир апта мурун формасы кесилип алынган. Бүгүн тазалоо жүрүп жатат. Кайың бир гана тамыр менен алынат. Жерден болжолу менен 1,5 метр тереңдикте болушу шарт. Жана экинчи, үчүнчү гана кесиндиси алынат. Мындан ары негизин алууга болбойт. Анткени негизи өзгөчөлүккө ээ болгондуктан сынып калышы ыктымал. Бул кол өнөрчүлүк менен 15 жылдан бери алектенип келем. Менин атам айылда чоңойгон. Учурунда райондо белгилүү темирчи болгон. Костанай облусундагы Урицкий районунда. Азыркыча Сары Көлдүк өмүр бою айыл негизделгенден тартып темир усталык менен күн көргөн. Ал темирчи асем буюмдарды, кайыш шаймандарды жасаган, ошондой эле өтүк дагы тиккен. Мени ушундай жагдайлар тарткан. Танаткан Божаков жарым өмүрүн айылда өткөргөн. Костанайга 20 жыл мурун көчүп келип, жеке устаканасын ачкан. Эч жерде билим алган эмес, кесүү чеберчилигин окуган эмес. Басымдуу эмгектерин эсинде калган аркылуу атасынын ыкмаларын кайталоо менен жасайт. Деген менен байыркы ыкмаларды өздөштүрүп алган. Мисалга жыгач менен иштөө боюнча темир усталыкты өздөштүрүп алган. Вот этот инструмент вообще он предназначен для Мына бул шайман негизи электриктерге, кабелдерди кыюуга ылайык. Бул курал шабер деп аталат. Бирок кайсы бир жерин кесип, жоону керек болгондо колуң менен аткаруу өтө татаал жана көп убакытты талап кылат. Ошондо менин көзүмө ушул буюм урунду. Мен анын иштөө принцибин байкап көрүп, мындай саптарды жасап алдым. Менде мындайдын 10дон ашык даанасы бар. И сделал вот такие насадки, у меня их больше 10 штук. Бул мына ушундайча иштейт. Нам надо выделить именно Биз базанын сыртындагы контурду аныктап алышыбыз керек. Туткасы бөлүнгөн жана бир аз кеңейтип тереңдетиш керек. Бул кол менен жасалчу нерсе.
Дерево такой материал. Дарактын бир жерин кичине эле ашыкча кесип алсаң, кайра жармаштырылбаган, калыбына келбеген материал болуп эсептелет. Алып салып, кайра жармаштырып кое тургандай, бул пластилин же гипс эмес. У этого дерева еще есть немного влажности. Бул дарактагы бир аз ным экен. Бул табакты даярдап, толугу менен аягына чыгаруу процессине 2-3 күн кетет. Ошол учурда даяр болуп калат. Азыртан эле ичкире баштаган. Ушуну менен жарака кетпесе, мындан ары дагы эч нерсе болбойт. Раз она до этих вот трещин не дала, дальше не будет трещин. Сейчас многие делают Азыр көптөр түрдүү материалдардан жасап жатышат. разных материалов. Я вот на выставке был там. Бир көргөзмөдө болдум. Анда ак мажүрүм талдан жасашыптыр. Билбейм, мен андай материал менен эч качан иштеп көргөн эмесмин. Ал өзү кандай билбейм. Ал эми кайынга 100% кепилдик берем. Эгерде ал туура кургатылып, туура иштелген болсо, анда жасалган буюм 50 жыл туруктуу кызмат кыла алат. Негизи жыгачтан жасалган идиш аяктардын казактар менен кылымдардан бери байланышы бар. Гарантию на эти материалы. Вообще, деревянная посуда связана с... Алар жез идиштер болгон. Негизинен мына бул табак, ар кандай кумгандар. Ал эми тамак ашта жыгачтан жасалган буюмдар колдонулуп келет. Алар оригиналдуу түзүлүштө жасалган. Мисалы кичинекей сузгучтар илип коюуга ыңгайлуу болушу үчүн шакекчилер менен даярдалган. Оригинальные формы были сделаны они. Вот ковши делали с кольцом, чтобы можно было повесить его. Вот этот нож. Качандыр бир убакта ал узун болгон. Азыр кыска болуп калды, бирок материалы эмнеден даярдалганы белгисиз. Длинный был когда-то. Видите, уже короткий стал. Ну, материал какой-то непонятно, с чего он сделанный. Бирок мен аны таптакыр кеңейтпейм. Ал ар дайым менин ишимде. Балким куралдарга көнүп калат көрүнөсүң. Ну, привыкаешь еще к инструменту, видимо. А так, конечно, из... Атамдын куралдарынан анча-мынча нерселерди сактап койгом. Керек болсо менин чоң атам колдонгон аспаптар дагы бар. Үй бүлөдө мындай нерселерди жасоодо мен биринчи эмесмин. Бизде чоң атам болгон. Апам жагынан дагы бардыгы уста болушкан. У нас дед был. Со стороны матери тоже все были. Бардыгы кол өнөрчү, асемчи, темирчи. Мен өзүмдүн атамды баалайм. Ал уста болгон. Ну, я вот сужу по своему отцу. Он был 1964 жылы Москвадагы ВДНХда асем буюм жасаганы үчүн күмүш медалга татыган. он был удостоен серебряной медали. Для нашего Кустанайского региона характерно... Биздин Костанай аймагы үчүн дарактар менен иштөө мүнөздүү көрүнүш. Анткени биздин аймакта реликтик дарактар, токойлор бар. Бул кайың, липа, альха. Это береза, липа, альха, Сарыкольского района. Костанай облусунун Сарыкөл районунан, анткени эң жакшы кайыңдар бизде ошол жакта өсөт. Когда начинаешь рабочий день, вот не зацикливайся на... Иш күнүңдү баштаганда бир эле бул табакты кармалап калбайсың. Себеби аспаптар бар. Мисалы, мен аны кантип атайм? Электростамеска. Ысытуу жөндөмдүүлүгүнө ал муздашуу үчүн бир аз убакыт талап кылынат. Же болбосо мен токардык станокто иштеп турам. Жылыдыбы, дароо эле ал менен иштегенге өтөм. Нагрелся, мне надо переключиться, я не могу сидеть полчаса ждать, когда раз. Ну, я одновременно... Анткени ал муздаганча жарым саат күтүп отурбайм да. Убакытты үнөмдөө үчүн бир эле учурда 2-3 жумушту аткарам. Иш убактым 10-12 саат. Бизде убакыт кантип өтүп жатканын билбей калам. Адамдар келип, сен жасаган буюмдарды сатып алганда рахаттанам. Аларга жакса рахмат айтышат. Мына ушул чыныгы бакыт, туурабы? Вот это удовольствие. Чебердин айтымында айрыкча дарылык касиетке ээ болгон талай элинин суусундугу кымыз куйганга чыны сурашат. Буга ал тургай чет элдиктер дагы кызыгышып, кээ бири аны Америкага, айрымдары Европага алып кетишет. Береза не липа. Кайың липа эмес, андан бир нерсе жаратуу үчүн күч талап кылынат. Приложить усилий, чтобы что-то сделать. Это стандартный размер. Бул стандарт үлгү. Болжол менен 10-12 адамга ылайыкталган табак. Эң эле суроо талабы жогору үлгү 10-дон 28ге чейин. 10/28. Видите, уже обозначено это. Казакча астауынын түбүнүн тереңдиги белгиленген. Мунун бардыгы тереңдигине чейин алынып салынат. Бул жерде чуңкуру белгиленген. Мунун баары алынат. Андан кийин сабы ойма ара менен кесилет. Ошондо жарым-жартылай тегерек болгон мына бул эле сап калат. Бирок муну бүтүрүш үчүн дагы кошумча 2-3-5 күндөй талап кылынат. Башкача айтканда иш көп.
быстро она не делает. Но у меня есть... Бат эле жасалып калбайт, бирок менде жарым-жартылай бүтүп калган идиштер бар. Болжолу менен ушул эле формадагы астау сыяктуу. Формасы жагынан бир аз кичирээк. Мына мындай экөө. Это тоже я вот под заказ. Вот она в конечном результате... Бул дагы тапшырыкка жасалууда. Жыйынтыгында мына мындай сабы бар буюмга айланат. Ушундай жылмакай болот. Түбү болсо мындай болот. Ошондуктан тереңине бул жарын тегерек тартылат. Мен 10 жыл мурун Кокустан Челябинскте болуп калдым. Ошондо мына бул Швейцария станогун сатып алгам. Бул жөнөкөй план шайба. Анда жөнөкөй эле кичинекей бочкалардан сүрүп жасайм. Мына ал план шайба менен бекемделет. Аны сүрдүм, ичин тандадым, сыртынан сүрүп жылмалаттым. Жана берки жагынан дагы алып салам. Анткени ыңгайлуу болуш үчүн мына мындай терең кылыш керек. Адам алганда колунан тайып кетпегендей болушу шарт. Не соскальзывал с рук. Божаков туура эле атасынын жолу менен кеткен. Бардык ишти катыра жасайт. Устаканасында акылдуу станоктор көп болгонуна карабастан, ал айрыкча өзү жасаган аспап менен сыймыктанат. Такой, это как ласкарец. Вот эти инструменты. Мына мындай кашык кескич сыяктуу. Бул аспаптар эффективдүү жумушту камсыз кылат. Во-первых, качество точения внутренней. Биринчиден курчутуунун сапаты идеалдуу болот. Убакыт дагы аз кетет. Атамдан калган аспапка токтолгум келет. Бул кескич менен 30 жылдан ашуун убакыттан бери колдонуп келем. Керек болсо кармагычын дагы алмаштырбайм. Көрдүңүздөрбү, сабы ушул кезге чейин атам жасаган бойдон өзүнүкү. Атам көбүнчө челектер менен алектенген. Мына бул курал кымыз даярдоого абдан керек. Муну менен кымыз ачытышат. Ушундай аспапты колдончу. Мына экинчи аспап. Муну түбүн жасаганда пайдаланышат. Кесишет, чоң сүргүч деп койсо болот. Бул дагы чоң атамдыкы. Атамдан мага мурас катары калган. Мен сактап калган аспаптар мына ушулар. Жана дагы мына бул балта. Балта атамдыкы. Буга канча жыл болгонун билбейм, бирок ал муну күкүрт кислотасына салынганын айтышат. Ошондуктан мунун өңү күмүш сымал. Анда-санда аны жалтыратып турам, бирок бул абдан курч. Ошон үчүн көп колдонбойм. Көп калдык калат. Материалдарды кескенде ушундай ичке калдыктар чыгат. Мына бул кайың. Мен буларды эч качан таштабайм, себеби булардан ашканада пайдалануучу керектөөлөрдү жасайм. Бул ар дайым зарыл буюмдун катарына кирет, жана аны ар дайым сатып алгандар көп болот. Мен муну менен кашык вилкаларды даярдайм. Я делаю вилки, лопатки, изготовляется она просто. Оймо араны колдоном. С обратной стороны приклеиваю. Арткы бетине курулушта колдонуучу жармаштыруучу нерсе менен чаптайм. Бул сынып калбашы үчүн атайын аткарылат. Теперь грубую обработку сейчас. Азыр балта менен кайра иштетүүнү жасайбыз. Так, теперь у нас есть такой круг. Эми бизде сырты сыйрылган, жылмакайланган мындай тоголок бар. Жыгачтын кабыгын арчуу үчүн өзүбүз жасаган бул станокко коебуз. Для обдирки. Вот таким образом выравниваем. Сейчас я свою лопатку, которую готовил. Азыр мен 5 мүнөт мурун даярдаган күрөгүмдү коем. Посмотрим. Азыр табигый май менен иштеп чыккандан кийин дарактын өңү кандай болуп өзгөрө турганын көрөбүз. Аларды сөзсүз түрдө кайрадан иштеп чыгыш керек. Болбосо эртең менен желе басып кетет, көгөрөт, чирийт, анан жыттанып турат. 24 саатта мунун баары сиңет. Болду, бул даяр. Идиш аяктан кескич, бат эле эмерек даярдоого же болбосо кесиптештери үчүн сезондук буюмдарды жасоого өтөт. Бочонки видите? Разной формы. Челектерди көрдүңүздөрбү? Алар түрдүү көлөмдө жана ар кандай чоңдукта болот. Муну тапшырык аркылуу жасайм. Мында менин тааныш балчыларым бар. Алар жыл сайын мага тапшырык беришет. Мы с одним товарищем, Сергей Донцов его зовут, столер,
Биз бир таанышым экөөбүз, анын ысымы Сергей Донцов, Костанайда белгилүү жыгач уста. Мен аны менен немерек жасайм. Мы сделали такой набор. Это получается стол складной, 4 табуретки. Бүктөлө турган стол, 4 отургуч, мына минтип бүктөп койсо болот. Жана 4 отургуч, отургучтар дагы бүктөлөт. Стулья тоже такие же складные. Бул болсо балык уулагандар менен мергенчилерге. Охотников. Здесь вот столы казахские. Отургучтар казактардын оймо чиймелери менен. Бул эки стол бир стилде даярдалган. Диаметри, кесилген жагы бирдей. Везде. Вот. И на нем стоят вот изделия. Жана андай бир гана улуттук буюмдар бар. Бул сандыктар, майда буюмдар сакталуучу кутучалар. Бул чарада дагы улуттук оймо чиймелер жасалган. Бул тактайлар. Это разделочные доски. Это вот Бул болсо табак деп аталат. Біз осы өзіміздің ұлттық дәстүрімізді Улуттук каада салттар, улуттук баалуулуктар жана маданият мыкты адамдар тарабынан, анын ичинде жыгач усталар тарабынан улантылып келет. кейінгі жастар осыны дамытса, жалғастырса, оның Өзүнүн үлгүсү менен алар жаштарды дагы тартышууда. Бул жакшы көрүнүш, анткени дарактардан сапаттуу буюмдар жасалат. Алар адамдардын организмине зыян алып келбейт. ағзасына ешқандай зиян келтірмейді. Бояуларының да өзі Аларды бир гана табигый боектор менен сырдашат. Мисалга хына менен. Ал эми эт үчүн арналган табигый идишти дээрлик боешпойт. Бул экологиялык жактан таза идиш. экологиялық таза ыдыстар. время. Мне надо Убакыт. Мен 2,5-да жергиликтүү тарых музейинде болушум керек. Ошондуктан азыр мен которунуп ошол жака жөнөйм. Я сейчас переодеваюсь и еду туда. Мы, кстати, находимся... Айтмакчы, биз музейдин аймагында турабыз. Мындагы көчө экспонаттарын мен жасагам. Вот это настоящие сани. В прошлом году Бул чыныгы чаналар. Өткөн жылы жаз айында мени кайрадан калыбына келтирип чыгуумду суранышкан. Бардыгын өз колум менен жасадым. Негизинен чананын таманы, атка кошулуучу жагындагы жыгачты табигый жыгачтан, кайыңдан даярдадым. Буларды жасаганга болжолу менен 2 апта кетти. где-то ушло, наверное, недели 2. Деревенская арба. Жыгач араба, муну дагы жасап бер деп өтүнүшкөн. Мен жаңыладым, толугу менен калыбына келтирдим. Дөңгөлөктөрү эле калган. Калгандарын бардыгы өз колум менен жасадым. Буга дагы болжолу менен 2 жума кетти. Бул көчө экспонаты. Ошондуктан ушундай өңгө боёйбуз. Мунун бардыгына 1 жылдан ашты. Анткени менен кече эле коюлгандай сезим калтырат. Вот такой цвет. Вот она уже больше года стоит. Мага эски буюмдарын алып келишет. Отургучтарды, столдорду, журнал коючу чакан столчулорду, түрдүү шахматтарды. Мен аларды калыбына келтирип берем. Вот я их восстанавливаю. Таңаткан Баяхметұлы Танаткан Бяхметовичти чындыгында жоомарт, берешең киши деп айтса болот. Көргөзмө учурунда анын эмгектери көптөгөн кызыгууларга арзыйт. қарамаған кезде жаңағы ұнайды. Сонда бір Эгер ал ушундай учурду байкап калса, жөн эле ага ошол буюмду белек кылып коет. Ушундай окуяларга мен көп эле күбө болуп жүрөм. жомарттық қасиеті деп бар. Сейчас у меня встретил. Азыр мен көркөм-өнөр сынчысы Сая Нурлубаевна менен жолугушуум бар. Сая Нурлубаевна. Сая Нурлубаевна, саламатсызбы? О, бизге ким келип калды? Танаткан Баяхметович, саламатсызбы? Амансызбы, сүйлөшкөндөй. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Сая Нурлубаевна көркөм-өнөр сынчысы, сонун адам. Аны Костанайдагы бардык сүрөтчүлөр, колөнөрчүлөр тааныйт. Города Костаная. Сегодня в картине галереи Бүгүн сүрөт галереясында адамдар абдан көп. Бизде коноктор бар. Булар Никифоров атындагы көркөм мектептин окуучулары. Никифорова. У них сегодня пленэр именно в картине галереи. Эмнеге? Себеби Костанайда азыр жамгыр жаап жатат. Ошондуктан биздин келечектеги жаш авторлар жетекчилери менен бизде токтогон. Остановились возле здесь вот сегодня. Своим руководителем. Танаткан Бажаков, как художник-прикладник, он... Танаткан Божаков колдонмо сүрөтчү катары көптөн бери иштейт. Они очень как бы показывают свое такое как бы родство с народом. Анын эмгектери улуттук колдонмо көркөм өнөрү менен өзүнүн окшоштук жактарын көргөзүп турат. Его истоки, его основа, она идет с детства. Анткени ал өзү тууралуу айткандай, анын булактары, анын негиздери жана анын бала чагынан бери келе жатат. Традиционное народное искусство деревообработки, оно Себеби ал 4-муундагы чебер. с бытом
Чебердин келечекте ишке ашыра турган максаттары абдан көп. Анын колунан жаралган буюмдар бардыгына керек. Ал бир нече ирет эл аралык көргөзмөлөргө катышкан. Ага ар дайым жогорку деңгээлдеги тапшырыктар түшүп турат. Мына азыр дагы ал шашып баратат, себеби жумуш кечеңдетүүнү жактырбайт. Ал эми чеберчилик тыныгууга чыдай бербейт. Бул мен электенген иш, мага жагат. Азыр болсо менин жумушум көп. Ушуну менен достор коштошолу. Мен кеттим.